Уважаемые главы правительств, главы делегации. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Астана шаарына болгон жумушчу сапарын алкагында Казакстан Республикасынын президенти менен КМШга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жамааттык жолугушуусуна катышты. Анда биримдик алкагындагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Акылбек Жапаров Касым-Жомарт Токаевди Казакстан Республикасынын 2022 жылы КМШга төрагалык кылуусунун ийгиликтүү жыйынтыкташы менен куттуктап, Кыргызстан уюмга төрагалык кылууну кабыл алууга даяр экендигин белгиледи. Алгач КМШ өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышууда өкмөт жетекчилери менен учурашуу, ошондой эле чогуу сүрөткө түшүү аз эме болду. Акылбек Жапаров менен Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин жана башка жетекчилер жылуу учурашышты. Акылбек Жапаров Астана шаарында ошондой эле КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына да катышты. Ал өз сөзүндө улуттук экономикалардын тышкы рыноктардан көз карандылыгын төмөндөтүү жана КМШ ичинде ишкер байланыштарды жандантуу боюнча практикалык чараларды ишке ашырууга басым жасады. Хотел бы отметить биргелешкен инновациялык жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана биргелешкен күч-аракеттер аркылуу гана биз бирикменин жалпы экономикасында импорттук компоненттерге болгон көз карандылыкты кыскарта алабыз. Бул үчүн биринчи кезекте КМШда эркин соода аймагы жөнүндө макулдашуунун потенциалын толук ачып берүү жана товардык жана инвестициялык агымдардын кыймылы үчүн шарттарды максималдуу жөнөкөйлөштүрүү талап кылынат. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, азык-түлүктү экспорттоо боюнча чектөө чараларын кайрадан карап чыгуу, чек аралардагы ар кандай тоскоолдуктарды жана текшерүүлөрдү азайтуу, иштеп жаткан транспорттук коридорлорду өнүктүрүү жана жаңысын түзүү зарыл. Акылбек Жапаров миграциялык күн тартипке кеңири токтолду. Уважаемые участники заседания, для Кыргызстана биз тараптарды эмгек миграциясы жаатына кызматташууну активдештирүүгө чакырабыз. Шериктештиктин алкагында тышкы эмгек миграциясы жана анын масштабы биздин өлкөлөрдүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу таасирин тийгизип, коомдун дээрлик бардык тармактарына таасирин тийгизери талашсыз. Биримдик өлкөлөрүнүн алдында КМШда жалпы эмгек рыногунун орун алуусу зарыл шарты катары ички чек аралардан эркин өтүүнү камсыз кылуу боюнча маанилүү милдет турат деп эсептейбиз. Белгилей кетсем, Кыргызстандын КМШ өлкөлөрү менен тышкы соода жүгүртүүсү ушул жылдын январь-августунда өткөн жылга салыштырмалуу 29,7% өскөн. Ал эми экспорт 41%, импорт 25,7% көбөйгөн. Позитивно оцениваем. Астанага келип, ошондой КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына өзүңүздөр келип катышып жатканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул жолу ошо кызматташтыктын алкагында өз ара аракеттенүү боюнча кеңири пикир алмашуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Дүйнөлүк жана экономикалык маселелер күн тартибинин актуалдуу темаларынын бири болууда. Биз КМШ алкагындагы терең өнөктөштүк боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди оң баалайбыз. Кубандырганы, кызматташтыгыбыз бүгүнкү татаал шарттары бир орунда турган жок. Биргелешип кызматташуубуздун жаңы багыттарын издеп жатабыз. Урматтуу коллегалар, биргелешкен ийгиликтүү ишибиз жана КМШнын аткаруу комитетине Казакстандын төрагалыгы учурунда натыйжалуу координациясы үчүн ыраазычылык билдирем. КМШ мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги отурумунун жыйынтыгында 15ке жакын документке кол коюлду. Алар кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин соодасы, инвестицияларды түзүү, мүчө мамлекеттердин санитардык эпидемиологиялык мүнөздөгү калктын саламаттыгын сактоо жаатындагы өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, илмий техникалык жана технологиялык кызматташтыгынын концепциясын ишке ашыруу, 2023-2024 жылдарга гуманитардык кызматташуу жаатындагы артыкчылыктуу иш-чаралар планы жөнүндө макулдашуу жана башкалар. Кеңештин кезектеги жыйынын 2023 жылы Сочиде өткөрүү чечими кабыл алынды. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешева, ЛТР, Бишкек.